Быйыл 2024-жылы жалпысынан Кыргыз Республика президентinin фондунан акча бөлүнүп, жалпы Талаш шаары боюнча 23 километр жолго тротуар курулайын деп пландалууда. Жалпы 17 көчө, эки тарабына тең тротуарлар орнотулат. Бүгүнкү күндө тротуардын долбоору иштелүүдө. Долбоор даяр болуп бүткөндөн кийин эле подрядчы аныкталып, куруу иштери башталат 1 айдын ичинде. Ага чейин биз муниципалдык мекемелер, комиссия биргеликте ушу кызыл сызыктан чыгып, өз билемдик менен ээлеп, забор жана башка курулмаларды куруп алган тургундарга эскертүүлөр берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ал эскертүүдө 10 күндүн ичинде деп убакыт берилип атат. Азыр 10 күндүн ичинде өз ыктыярлары менен заборлорду бузуп, өздөрүнүн көрсөткөн границаларына чейин жылдырыш керек. Болбосо биз техника менен келип заборлорду бустуруп жылдырганга мажбур болобуз да, если өз ыктыярлары менен албаса. Комиссия менен кыдырып атканда көп бир 60-70% чыгып кетти десек болот. Анан кийин көп эле түшүнүк менен кабыл алып атат. Анан мен дагы ошо кайрыла кетет элем. Бул кылып аткан иш Талаш шаары үчүн кылып атабыз. Баарын Талаш шаарынын тургундары үчүн коопсуздук, биринчиден жөө жүргүчү адамдар үчүн коопсуздук шарттары түзбөйүн деп шаар үчүн иш болуп атат. Ошон үчүн сизде Талаш шаарынын тургундарынан сурап кетет элем. Биз кылып аткан ишти туура түшүнүп, туура кабыл алып, ошо биз коюп аткан талаптарды аткарып берүүңүздөрдү сурап кетет элем. Жалпы 17 көчө. 17 көчөгө эки тараптан 23 километрден жалпы 50 километр асфальт. Тротуар.